Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Сокулук районунда жайгашкан Орок орто мектептин жаштары менен жана ошондой эле мугалимдер менен төрүбүздүн коногу менен Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору оодо. Салам алейкум. Урматтуу радио угуучулар, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул жаштар менен жана төрүбүздүн коногу менен негизги талкуулай турган тема ушул жаштардын тарбиясы жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан ушул жаштарыбыз өзгөчө азыркы 21-кылымда жаштарыбыз айтат, биздин тарбиябыз өтө жакшы дешет. Тилекке каршы биздин ата-энелер жана мугалимдер, педагогдор айтышат, азыркы жаштар башкача болуп баратат. Тактап айтканда ушул батыштын саясаты үстөмдүк кылууда деген дагы сөздөр бар. Жана ошондой эле ушул мектептерде кыргыз жаштарынын ичинде ушул тарбия жаштардын тарбиясы жоктугунан рекетчилик, аракештик, бири-бирин уруп саноо, толоо жана башка нерселер күндөн күнгө өсүүдө. Ушундай жаштарыбызга серепчи конок болуп келген биздин коногубуз бар. Коомдук ишмер, дил мөрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Азиз Чотонов конокто. Кош келдиңиз. Анда урматтуу жаштар, урматтуу баягы кыргыздын жакшы сөзү бар экен. Жаштайында сүзөнөк болсо, картайганда үзөнөк болот дейт. Анан азыркы биздин көп жаштарыбыз ушул талим тарбия жоктугунан ушул кээде үстөмдүк болуп күчкө толгонгондуктан кичүүк класстарды уруп сабап, мындай тарбиясы жок деп бизде эже-агайлардан көп какшап келет. Жаштар кандай? Анда жаштардын тарбиясы кандай болуп жатат? Анда коноктордон баштасак. Мен азыркы жаштардын тарбиясы аябай начар деп эсептейм. Биздин жаштар окуганды окугусу келбейт. Эртең кечке чейин агент атасынын энесинин акчасын коротуп, кечке чейин агент менен сүйлөшөт. Ата-энесине жардам бербейт, сабак окубайт, даярдабай эле келет мектепке, анан кайра кетет. Мектепке келип алып, бири-бирине СМС, дагы бир нерселер жөнөтүп, анан мушташып, анан эртең кечке чейин мода көргөзүп, агенттер менен сүйлөшүп жүрү да. Аны окубай эле ошо жөн эле убактысын өткөрүп атат азыркы жаштар. Аны ата-эне өзгөчө ата-энеге мамилеси жаман болот да. Ата-эненин тилин албай, ата-энеге жардам бербей, ата-эне менен урушуп, талашып ушинтип жүрүп атат. Анан өзгөчө ошо биздин балдар кыздар. Ичкиликти жакшы көрөт ушун. Ошо туура эмес деп эсептейм. Тарбиясы жок деп эсептейм да, жаман, начар. Агент атасыздар, бул агентке кээ бир ар бир окуучулар эле баарды эле кире бербейт. Анын ичинен саналуу гана окуучулар келет. Көбүнчөсү ошо 11-класс бүтүп аткандар, көбүнчөсү ошо өзүм ошо жакшы окуп бюджет көтө алайын деп жакшы окуган кыздар агент иштеп ошо сабакка гана көңүл бурушат да. Агентке көп киришпейт. Эгер кирбейт деп кире алат деп айта албайм. Көбүнчөсү кирет, может кирбейт, анан ар кандай да, адамдын өзүнө зависит. Сен акылай бир күндө канча убакыт киресиң? Мен азыр кыздар ичеби? Арак ичеби? Арак. Вино, ягуар ичеби? Азыркы кыздар болсо ягуар, ичимдиктерин ичпейт деп айта алам. Билбейм, азыр жашпыз да биз, ичкен, может иче турган кыздар бардыр. Бирок мен ичпейм өзүм. Анан агентке да кирбейм. Акыр кирбейсиң бе? Анда сен аркада калгансың го? Жок, эми кирбейм, мен только сабак гана окуйм. Мен мектептин окуу бөлүмүнүн башчысымын. Ошолдон пайдаланып айтайын. Рахат Асековна Дүйшүнөлүбө. Азыркы жаштар менен мурунку жаштарды салыштыруу өтө кыйын. Себеби биз деген социализм учурундагы тарбияны алганбыз. Биздин тарбияда биринчи орунда ата-эне турчу да, ата-энени сыйлоо, ата-эненин сөзүн закон катары кабыл алчубуз. Ата-энебиз баспа дедиби, биз эч жакка басчу эмеспиз. Биздин максат алдын убакта окуу болчу. Окуусу Ленин айткандай окуу жана окуу деген принциптин негизинде чоңойгонбуз да. Ал эми азыркы жаштардын тарбиясы биз көрүп атабыз. Балдардын кабыл алуусу, өздөштүрүүсү, эн атаны сыйлоосу бул экинчи орунда. Себеби булар азыр биринчи орунда эмнени коюшат? Бизге азыр батыштын тарбиясы өтө таасир этип кетти. Биринчи орунда булар китеп окугандын ордуна интернетке киришет. Бул жашыруун сыр эмес, бардык коомдун эң көйгөйлүү маселеси. Интернетке киришет. Ошондогу ар кандай кинолорду көрүшөт, ошону өздөрүнүн турмушунда пайдаланып атышат. Бул өзгөчө жаштардын тарбиясында тескери таасир этип атат. Ошонун негизинде балдар бири-бири менен согушат,
рекетчилик деп атабыз, рекетчилик азыр Кыргызстанда көп эле орун алды. Бул эмнеден келип чыгып атат? Эне ата дагы үйүндөгү балдардын акчасынын жогунан келип чыккан жок. Ал балдардын тарбиясынын тайкылыгынан келип чыгып атат. Бекер оокатка эне атаны да бул жерде күнөөлөсөк болот. Балдарды тарбиялоодо булар экинчи орунга коюп, мисалы биздин мектепте көбүнчө эне аталар азыр Россияда соода кылып жүрүшөт. Балдарын карабайт, балдарды экинчи орунга коюп коюшту. Биринчи орунда алар акча табыш керек, байыш керек деп дүйнөнү максат кылып атышат да. Ошон үчүн балдардын тарбиясы ошол жактан да аксап атат. Балага биринчи эне тарбия бериш керек дейбиз. Эне тарбия бериш керек. Эненин тарбиясы баланы ыймандуулукка көп жакка сүйрөйт. Мен ошону айтат элем да. Ошон үчүн бардыгы болуп атат. Бардык нерсени эле мисалы окуучулардын бардыгы тарбиясы жок деп айткандан алыспыз. Тарбиялуу балдар да бар, жакшы окуган балдар бар. Мына Акылай айтып атат, мен агентке кирбейм деп. Агентке кирбеген окуучулар да бар. Агент тескери таасир этет деп айтуу да кыйын. Себеби коом азыр өнүгүп атат. Биз 21 кылымдабыз. Биз электрондук информатиканын закондарын баарын үйрөнүп атабыз. Себеби мурун агент жок болчу, телефон жок болчу. Ошон үчүн алар отурчу эмес деп ойлойм да. Азыр коомдун өнүгүшүнө жараша агентке да отуруш керек. Бирок пайдалуу, үнөмдүү, экономдуу отуруш керек. Жеке мынагу жанагындай мектепте кучакташып жүргөн кыздар балдар барбы, жокпу? Болот, бар. Буларда ошо тарбия барбы ошолордо же жок? Жок. Кучакташып жүргөндүн баары бул бузулган кыздар деп айтканга болбойт. Анткенке айтпайт. Мисалы дос катары кыздар балдар жетелешип жүрүшөт. Биз аларды деле түшүнөбүз. Себеби алардын кызыкчылыгы мисалы китеп окууда болот. Бизде азыр китептер жетишпейт. Же болбосо интернетке барып окуп келгендер да болот. Кыздар менен кыздар кучакташып жүрөт да? Жок, кыздар менен кыздар кучакташып жүрөт. Дос катары кучакташып жүрүшөт. Себеби биз балдарга да тыюу салгандан алыспыз. Сен кучакташпа, сен кучакташкан кыздар жаман жолдогулар деп айткан бул туура эмес деп ойлойм. Мурун сиздерди кантип тарбиялачу эле? Ошол баягы кучакташып балдар менен жүрсөңүздөр, эже агайлар эмне дечи эле? Эми бардык нерсе коомго жараша болот да. Ал кездеги сөз менен азыркы убактагы сөздүн мааниси эки бөлөк, эки башкача түшүнүктүү болот да. Ошону туура кабыл алыш керек. Мен Орок орто мектебинин президент. Биз мектепте ичүү рекет жок. Ошо бардыбыз мектепке окуган келет. Düşesi эле ичесиңер? Жок, мектепте байкалбайт андай. Спирт ичимдик, рекет жок. Бардыгы бири-бирине биримдиктүү. Депутаттар урушкан жокпу? Депутаттар? Жок. Силердин ата-энеңер кыздар менен жүрбөгүлө, ичпегиле деп айтабы, айтпайбы? Айтат. Дискотека барба деп. Кыздар менен жүрбөгүлө деп. Айтабы? Кыздар менен достошпо. Жок, сүйлөшүш керек да. Кыз деген шайтан, жакындабы деп айтабы, айтпайбы? Жок, кыздар менен сүйлөшүш керек. Бирок ата-энеңер эмне дейт? Сүйлөшүш керек деп айтабы? Жок, мындай аябай жакын эмес да, мындай классташ катары, мындай дос катары сүйлөшсө болот. Ата-энең эмне айтат? Ата-энең эмне айтат? Сүйлөш дейби? Эмнеге кыздар менен сүйлөшпөй жүрсүң? Сүйлөшпөйсүң деп айтабы? Мисалы кээ бир ата-энелер айтат экен да, кызым эмне ойнай албайсың? Сен анан кийин көйгө чыкканда ойнай албай каласың деп айтат экен да. Жок, ал эми туура эмес. Ата-эне туура эмес айтат да. Азыркы жаштардын тарбиясы жөнүндө айтып кетсем, 70% азыр бул коомдо кыздардын жашоосу болот экен да. Кыздардын 70% мурунку кыздардан караганда аябай өзгөчөлөндү. Мындай карасак, мини юбка мурун тизеде болчу дейт. Барган сайын жыл сайын көтөрүлүп баратат. Кийин 10 жылдан кийин кандай болот? Ошону айтсаңар кыздар. Азыр айтып атат, бул кыска юбка кийип атат депчи. Кыздар аз көрүп отурсаңыз, залда көбүнчөсү эле ошо узун эле, тизесине жакын эле да. Негизи бул юбкада эмес, кийиптин баары кийимде эмес, адамдын өзүнөн да, өзүнүн ары жагынан. Кыска кийип, узун кийип, ал кыздын өзүнөн да, өзү эметип. Чечет баарынан. Биздин балдар нормаль эле болот эми, биздин балдар жакшы эле жүрөт. Аслында кыздарды көп көрөбүз көчөдөн. Бир эже айтып калды. Ататүрк паркында эртең менен намаз карам дейт, таң атпайчы. Ошондо столдо мемеде 3 кыз арак ичип жатат дейт. Ошого кандайсыңар? Орус кыздарыбы? Жок, кыргыздын кыздары. Ошону көрүп кандай тарбия аласыңар кыздар? Жок, бул кыздар арак ичип ичпей анын өзүнүн детинен да, ата-энесинин тарбиясынан, анан кийин бир чети кыз ошентип жатканга мен ишенбейм. Көптөр болот дейчи, ар бир 5 кол тең эмес, ар кыз ар кандай болот да. Балдар өзүңөрдүн шыңыңарды айтып атасыңар. Мына көрүңөр, көбүнчө көп эле балдар сигаретке шың кийет, мисалы үчүн апчашка шыңдар. Түшүнбү? Бул да тарбия.
Аптешкашым кийип атасам, силер да мини юбка кийген жокпуз да биз. Туурабы? Менин оюмча бүт баары мини юбка кийбейт. Биз кийебиз юбка, бирок деген длинасы менин оюмча нормальный эле. Школага кийесиңер, көчөдө кийип жүрбөйсүңөр? Көчөдө билбейм, башкаларга жооп бербейм, бирок өзүм үчүн жооп берейин, мен андай кийинбейм. Сен кийбейсиң, башкалар кийип атпайбы? Ошону көрүп, кийинки жаштар кандай болот? Сен мисалы кызың. Кызымды антип кийинтпейм эч качан. Азыр айтып атасыңар, кийим деп, мисалы, азыр деген, мисалы, азыркы ар кандай модада кийимдер чыгып атат да, ал адамдын өзүнө жакканын кийет деп ойлойм да. Мисалы, азыр узун юбкалар чыгып атат, ар кандай, кыргыздын саймалары менен, мисалы да, узун юбкаларды көбүнчө азыр, мисалы, 7-8 классын деле кыздар кийип атат да, мини юбканы азыр көбүнчө эч мода деп деле карабай калды да. Мисалычы, азыр көбүнчө мындай узун юбкалар мода болуп атат. Айтып отушпайбы, азыр мындай ягуар ичип, мас болуп жатат депчи, бардыгы мына үйдөн башталат да, ата эненин тарбиясынан башталат. Андай көчөдө жатып калган кыздар деле көрүп атабыз, ал өзүнө ушунду мода деп ойлойт да, башкаларга мисалы өзүмдү мындайча айтканда дерзким деп сезет да. Мисалы мына азыр кыздар мушташып атат, ичип алып. Көчөлөрдө мушташып жүрөт да. Мен өткөндө бир жолу мен чоң трассада кетип барсам, машиналардын баары токтоп турат да, карасак, көрсө бир 10 чакты кыз мушташып атат да. Чоң жолдо. Андайлар деле болот, мисалы, биздин школдо деле болгон андайчы, ушу Орок орто мектебинде деле болгон, мисалы. Кайсыл жыл болгон? Жок, алар деген мындай айлана чөйрөсүндө адамдар болот да. Ал мисалы келтирип кетсем, бизде былтыр женсовет ачылган. Вот ошондо мугалимдер айтат, биздин школ мындай башка школго караганда строгий деп айтам да. Форма жагы барды жакшы. Вот мугалимдерден эч кандай деле эметпейбиз, бирок эме да, адамдын өзүнөн ал кыз деген, мисалы, бизде 8 класс кыз 11 класска чоң болгон, мындай кыйын болгон кыздар болгон да, ошонткенчи. Мындай деп айтып атат да, ошол баягы Орок мектебиндеги болгон окуялар, баягы кыздар талашы, ошол жигиттер талашып мушташкан деген окуя бул туурабы? Андайлар деле болот, бирок ар кимдин өзүнөн болуш керек. Мисалы, мен жигит үчүн урушкан кыздар көрө элекмин. Жигит үчүн мушташкан туурабы? Кандай бул? Ал туура эмес. Мындай ал өзүнүн намысу болуш керек деп ойлойсуң, а? Жигит менен жүрсө болобу ошо эле? Жигит менен жүрсүн, бирок татоо жүрбөсүн да, мына дос катары жүрсүн, классташ катары сүйлөшсүн, бирок татоо берилбеш керек да, мындайча айткандачы. Тормуз карамай алсам эмне болот анан? Ал жагын өзүмө жооп бере алам, бирок мен өзүмдү мындай берилбейм да, мисалы сүйлөшсөмчү. Азыр бизге мисалы жигит менен сүйлөшсөк, бирок азыр бизге эрте, азыр биздин милдетибиз окуу да, окуп ушу өзүбүздүн келечегибизди куруу да. Мисалы азыр мындан да, азыр ата-энелер кыздарынын келечегинен коркуп, узунураак кийим кийсин, жылуураак кийим кийсин дейт да. Кыздар болсо кышында колготко чаң көчөлөрдө жүрүп атат. Силер тиле албайсыңар да. Ата-эне бизде эч качан жаман болсун, жаман жака барсын деп айтпайт. Ал узун кий деген, жылуу кийин деген ушу өзүңдүн ушу келечекте ден соолугуңда, мисалы азыр деген ушу көбүнчө эле мына навиотрах кыска чымдарды кийип, азыр өзүбүздүн эжекелерибизден деле угуп калабыз, мисалы алдыңда кийбе, мына азыр биз ошонун азабын эми тартып атабыз депчи. Силер айтабыз силерге. Өзүбүздүн эжелерибиз айтышат, мисалы мага эжелерим айтат, тигиндей кийинбе, мындай кий депчи, ушинтип айтат. Бирок силер укпайсыңар. Баары кыска кие бересиңер, мода десе. Мен өзүм үчүн жооп бере алам, мен өзүм чынын айтайын, мен көп деле юбка кийбейм, көбүнчө шым кийип жүрөм мен өзүмчү. Жаштар сүйлөсүн. Бул кыз айтып кетти, биз ар бир адам өзүнүн жакканын кийет деп. Бир күнү жарым жылаңач кийим чыгат, ошондо кийесиңер кыздар. Ал адамдын өзүнөн болуш керек. Жарым жылаңач кийиниш деген бул азыр деген көбүнчө мисалы Европаны турап кийинип атышат да. Тиги бири-бирин көрүп, ошо бири-бирин турап кийинишет да, азыр көбүнчөчү. Азыр жип жылаңач кийим чыкса да, анан кийин ким ошондой кийинбесе, ошол лох деп туруп реклама жиберебиз да. Аны эмне кыласыңар? Жип жылаңач. Ошо айтып аткан өзү ошондой болуш керек. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Кыздардын жылдан жылга сайын юбкалары кыскарат деп. Тамашанын оюнчулары айткандай, кыздардын юбкасы кыскарганда балдардын өмүрү узарат дейт. Андай эмес, бирок силер айтып атасыңар да, балдарчы, силер жылдан жылга кыздардын юбкасы узун болчу, анан кыскарып жарым жалтырай болуп жүрүшөт депчи. А балдардын өзү мурун деле мээси болчу, өздөрүнүн мээсин карабашпайбы биринчи? Кийине кыздардын кыскасы кыскарса эле балдардын мээлери деле кыскарып кетиш керекпи? Жок, андай деле болбойт.
кыздардын өзүнөн кетет, ал дайыма өзү кийип эметкенден. Биз деле балдар антип ойлойбуз. Кыздар кийсе өзүлөрү кие берет, биздин мээбиз кыскарбайт. Биз антип ойлойбуз, биздин мээбиз кыскарбашыбыз керек. Ойлойсуңар да, бирок айтып атасыңар да, тигил айтып атат. Мен көчөдөн эле көрөм, анан кыска юбка кийесиңер да, антиги бала болсо ар бир кыздын артынан эле кыска юбка кийген кыздын артынан эле чуркап эле карап жүрөр. Эми андай ошондой балдар ошо кыска юбка кийип жүргөн кыздардын артынан чуркаган ошо өзү балдардын мээси кыска деп ойлойм да, ал өзүлөрү ошондой кыздын артынан жүргөнүнө караганда. Сен чуркабайсыңбы? Жок, эметпейм, мен жакшы окуган, үлгүлүү жүргөн кыздарды жактырам. Андайларды эле ойлоп эметпейм. Канчоду жактырасың сен? Биздин мектебибизде деле жакшы кыздар бар, андай жаман деле кийинген көп көрөлекмин. Мындай көчөдөн эле, шаардан эле көрүп калбасам. Көчөдөн эле көрөсүңөр, бирок мектептеги кыздын же баланын эмеси болгондон кийин, модасы болгондон кийин өзүнүн каалаган кийимди кийет да. Мисалы үчүн сен шим кийип жүрөсүң. Ал эми сен ошо шим юбканы кийин келбегенден кийин шимди деле кийип жүрө бересиң да. Биз деле тиги узун же балбырап тиги этеги тияка кеткен асманга учкан көйнөктөрдү каалабасак деле мектепте кийип жүрө берели. Өзүңөрдүн ишиңер да, эмне. Бизге эме монча шим кийгиледен ошо шим менен жүрөбүз. Биз юбка кийгизбелбей кийбейбиз. Өзүрү эле шим кийсер, юбка кийсер. Демек бул жаштардын тарбиясына кийим таасир береби же бербейби? Сенин көз карашыңда. Кийим таасир деле бербейт да, бул жаштардын ички дүйнөсүнөн болот да, өзүнүкү. Кийим сырткы эле көрүнүштөй, сырты жалтырак, ичи калтырак дегендей өзүнүн ички дүйнөсүнөн эле карап жүрүш керек да. Анан кыска юбка кийсең, бул бузулган кыз экен, бул жаман кыз экен, тинт эткен, минт эткен деп айтып берген болбойт да. Ал кийингендер бардык кыздын өзүнөн кетет. Өзүнөн ата-энеси, например, дордойго барып туруп кийим алып берейин десе, кыз айтат, бул кыска юбка алайын, мен буну алайын, мода бул деп туруп ошону алат. Кыздар өзүнөн кетет бардыгы. Силер айттыңар, арак ичет деп кыздар. Силер сен кайра айттың, арак ичпейт деп, туурабы? Ал бардык кыздын өзүнөн кетет. Ататүрктө ичкен кыздар бардыгы өзүнөн кетет аны. Силерде кандай акыбал? Мендеби? Мен ойлойм, биздин мектепте андай жок. Кыздар ичпейт. Мини юбка кийбейт. Ягуар эле ичесиңерби? Мен ичпейм. Бардыгы билет. Туулган күндө эмне кыласыңар? Туулган күндө көп деле барбайбыз. Жакын досторубузга барып коебуз, калгандарына барбайбыз. Калгандарын бул жактан мектептен эле куттуктап коебуз, анан кете беребиз. Чай ичип эле олтурасыңар, Ооба, столовойго киргизип туруп, чай алып берип, пирожки алып берип, колуна сосиска кармап, колуна сосиска кармап коебуз, болду. Ошо менен бүтөт анын день рождениясы. А жакын досторубуз биз билебиз, алар ичпейт. Ошон үчүн ыймандууларга окшоп эле барып отуруп, ал жакта деле чай, может, кофе ошону ичип коебуз, болду. Хатага барбайсыңарбы? Хатага барбайбыз. Индонезияда мушташ дегенди билбейт экен. Анан эң катуу жана андай ачууланганда сен жаман киши экенсиң деп кетип калат экен да. Анда силерде ошондой болуп калгансыңбы деп, анда Вьетнамдай болуп. Мушташпайсыңар, азыркы убакта биздин мектепте мушташтар азайды. Эч ким мушташпайт. Канча пайыз азайды? Алай 100% азайды. Эч ким мушташпайт. Мушташкандардын баарын токтотобуз биз. 11 класспыз. Токтотуп, тетил жерде президентибиз отурат, ал да карайт. Биз да карайбыз. Мушташ жок биздин мектепте. Мен айтып кетейин дедим эле, то что кыздар деген мындай айтат го, 5 кол тең эмес деп. Чындагы эле ушундай, ал өзүнүн иши ким кандай кийет экен, мындай айтып кетейин дедим эле, то что бүт нерсенин жакшы дагы, жаман дагы жери бар. Мисалы, агентти айтып атасыңар жаман деп. Анын деле жакшы жерлери бар. Мисалы, тиги за границу бирөө кетип калса, там ошол менен сүйлөшсөң болот. Же болбосо тиги мисалы симкаңды жоготуп алсаң, ошо номериңди восстановить этсең болот. Же болбосо бир катастрофа же бирдемке болсо, ошо блокко жазып ийсең болот да. Егиттермен таанышса болот, Жок, ал агент дегендей көбү жаман жолдорго апарып колдонот да, көбү дагы девушка по вызову болуп калат да ошо агенттен. Агент жок, мен мындай суроо берейин дедим эле мамлекетке, почему мындай кыздар хиджаб кийсе, аны болсо отменять этет да, эмнеге мындай кийбе деп ушундай айтат да. А вот когда мындай кыска кийинип жүрсө, аны айтпайт да эчтеке деп. А эмнеге именно хиджаб кийген кыздарга асылат деп. Мен суроомда сен бир айда канча единица коротосуң? Мен агентке кирбейм. Вообще телефон менен канча единица коротосуң бир айда? Киргенде мындай проще за границу сүйлөшкөндө, а мен болсо телефон менен көп колдонбойм, мен в основном китептин алдында отурам.
Бирок эми ушундай айтып кетейин дедим эле, биз болсо ушу Кыргызстандын келечегибиз, мисалы Кыргызстанда көп знаменитый чыккан Чыңгыз Айтматов, ошо эпос манас бар, көп ушу салттар менен жашап келип атат да. Мисалы эмнеге биз Американы, мындай түштүк Американы биз эмнеге подражать этебиз, эмнеге Америка бизди подражать этпейт. Ошо айтып кетейин дедим эле, биз ушу Кыргызстандын келечегибиз келгеле келечекте чогуу оңдойлубуз. Жана дагы ушундай суроо бар, ушундай макал бар да, то что аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деп. Ошон үчүн кыздар силерди кичкейлер көрүп эмне болот, эми кичине намыстан кылачы. Жакшы. Мен бир айына 100 единица коротом. Сизге жооп берип коеюн, бир айына 100 единица коротом. Ошо мага жетет да, свободно. Анан ошо мушташкандар жөнүндө айта кетейин, бизге чейинки окуучуларда андайлар көп эле болгон болчу, бирок 3-4 жылдан бери мындай токтоп калды. Анткени биздин мектепте тарбияны аябай мындай жакшы карап, ошон эмесинен мындай андайлар болбой эле да, мындай рекетирство деген жок мектепте, кыздар бири-бири менен мушташпайт. Андайлар бүт баары токтогон. 3-4 жылдан бери андай болбогон. Азыр анда жакшы эле экен да? Жакшы эле. Жаштар сүйлөсүн. Менин оюмча азыр эле айтып кетти. Агенттен жакшы да, жаман жагы дагы бар. Мен ошого кошулам. Агенттен көбүнчөсү бирок жаман жагына берилет. Потому что бул жакта только Кыргызстандын ичинен сүйлөшөт да. Агент менен Россия менен сүйлөшсө болот. Россияга көп беришет, бирок жаман жагына. Агенттен башка Facebook чыккан. Facebook менен Америка менен сүйлөшсө болот. Америкадан досторду тапса болот. Китайт этпей, Китайт этпей. Ошо Америкадан достор тап, аны окуу менен Америкага кетип калса бирөөбүз, ошол жактан өзүбүзгө эле оңой болот. Ошол жактан ошо досту табып, ошо менен сүйлөшүп, ага айтып, Американы мага көрсөт деп. Ошо жакшы жагы да бар. Бирок азыр көбүнчөсү жаман жагына берилет. Жалаң эле өзүбүздүн досторубуз менен, балдар менен таанышат, көбүнчөсү кыздар. Мен оюм ошол. Кыздар таанышып атабы? Кыздар. Балдар деле бар, бирок көп эмес. Азыркы немеде, мисалы үчүн биздин тарбиябызды батыш өлкөсүнөн келген тарбияда айтычу да. Ал мисалы үчүн биздин кинофильмдерде батыштын кинолорун бизге көбүнчөсү көрсөтүп, кыргыздар өздөрү мындай таттыктуу кино тарта алышпайт. Анан эгерде биздин мисалы үчүн батыштан келген жаман передачалар болсо, кыргыздар аларга каршы туруп жакшы передача тартпай, огоштур аны кайра туурап, ошого окшош передачалар тартышат да. Ошол дагы мисалы үчүн жаштардын эмес тарбиясына таасир тийгизет деп ойлойм. Дагы бир мындай макал бар, 40 үйдөн тыюу, бир үйдөн талим деп. Кыздар болсо көп нерсени жаман жанына алат. Мисалы ата энеси узун ки десе, бул модада эмес деп айтышат. Где-то 73 ушундай проценттер бар. Мисалы тиги кыздар ушу чем монтип көчөдө жүргөн ордуна биринчи лучше эмеге барсаңар, талимге жакшыраак болот да. Ошондо Кыргызстанда өсөт деп ойлойм. Анан айтып кетейин дедим эле, мындай кыска кийип, ягуар ичкендерге тиги женственный жагына сук тиип, жана кыска кийимдергенде. И вот когда ичкенде ички организмдерди бузат, анан болсо балдарыңар урод болот же балалуу болбой каласыңар. Ошон үчүн келечегиңерди ойлоп жүргүлө. Бардык кыздарга суроо берейин. Мини юбка кийип атасыңар, кийип жүрөсүңөр. Хиджабка орусча айтканда духуңар жетпейби кийгенге? Ошо жооп бересиңерби? Мындай да, мини юбка деп атасың, хиджаб кептин баары хиджабда эмес, душасында болуш керек. Бирок азыр деген мисалы хиджаб кийип атышат, аны мындай көбүнчө шылдыңдаган любой адамдын духу жетет, бирок аны көбүнчө мындай позор этишет да. Мисалы азыр көбүнчө эле айтып атышат, балдарчы, кыздар биздин шымыбызды тарталы депчи. Азыр болсо балдар биздин чачыбызды тарталы окшойт да. Мен мындай азыр мындайларды көрүп атасам, не только чачыбызды эмес, азыр мен балдарды көрүп атам да, баягы күнү маршруткадан түшсөм, бир бала мен аны кыз экен деп ойлогом. Мындай, кандай айтсам, кулагын тештирип, шакек тагынылыптыр да, толтура шакек чачын байлоолуптур. Балаке, кыргыз эле бала да, эмнеге балдар антип жүрөт? Мисалы да, азыр мына биздин школда деле бар, өзүн мындай мындайча айтканда, красавчик сезип түшкөн мындай жүргөн балдар бар да, чачтарын өстүрүп алыпчы. Мисалы эме да, мугалимдер деле айтат, чачыңарды кырктыргыла депчи. Ал кеп чачта эмес, ал чачын өзү алып, лысый алып салса деле сулуу да ал балачы. Өзүн наоборот, өзүн кебетесин бузуп, кайра чачын өстүрүп алып атат да мындай. Балдар өзү сулуу болобу? Любой адам сулуу, ар бир адам өзүнүн сулуу жери болот да. Өзүн адам эч качан басындырбаш керек да. Биз айтып калдыңар, биз силердин чачыңарды тартып алдык. Силер биздин аракты, тамекини эмнеге тартып алдыңар? Ошого жооп бергилечи. Ал мындай да, ал арак деген Силерге ким айтты арак менен тамеки силердики деп? Ал бизге тиешелүү эле, биздин организм күчтүү силердикинен турабы? Эч кимге тиешелүү эмес, ал деген жаман нерсе. Ал арак тамеки силердики болсун. Биз деген
мына силер арак ичтиңер, тамеки чектиңер, туурабы? Кийин бала төрөйсүңөр, туурабы? Анан ички организмиңер бузулат. А биздики эмнеге бузулмак эле? Биз деген чуркайбыз, көп жумуш кылабыз да. Силерге деле эмесин тийгизет, жаман жерин тийгизет болуш керек, ошо арак менен тамеки, менин оюмча. Мисалы, арак менен деле тамеки балдардан деле зависит. Мына кандай десем, балдардан деле какой-то процент бөлүнөт. Ошондон деле балага залакасы тиет да, мисалы. Ошон үчүн аракты, тамекини да кыздар дагы, балдар да ичпей койсо болот да. Если духуң жетсе ошогочу. Мисалы, сен деле ойлоп, ичет чегет болушуң керек, мисалычы. Кудай сактасын, мен ичпейм, чекпейм. Ошо намаз окуйм, буюрса. Ошо кыздарга айтмакчымын, аракты, тамекини таштап, кийинки жашооңорду, келечектеги эне болушуңарды ойлогула депчи. Балдарга ал ичип чеккен ал балдарга көп деле зыян бербейт. Алар биз деле жинди эмеспиз, иче бербейбиз, чеге бербейбиз, каталарга бара бербейбиз. Биз деле имандуу эле балдардан көп бизде. Биздин мектепте особенно. А кыздар аларга көп берилип кетет. Например, ягуар, сигарет чегүү, арак ичүү дегенде ошолорго көп берилип кетишет. Мен ошентип ойлойм. Ал адамдын өзүнөн да, адам өзүнөн болот. Не только өзүнөн эмес, тегеретесинде достору бузат да, айланаң кандай болсо өзүң да ошондой болсуң. Мисалы, башка школдон деле мисалы да, мындай жош, мындай эми балдар келсе, аны тегеретесинде эле классындагы же достору ошолор эле бузулат да. Любой адам мындай жакшы болуу аста-аста, жаман болуп бир паста дейт го. Таджиктер жазыптыр да. Биздин кыздарды вечеркага чакырсаң, вечерга дейт, Москвада дейт. Келбейт дейт, барбайт дейт. Кыргызсыздар болсо өлүп кетет дейт да. Учуп келет дейт. Анан бүт баары менен эле чакырса келер дейт. О, картаң Азербайжанды чакырса да бара берет, кыргыз кыздар. Биз чакырсак да келе берет. Ушундай дейт да. Дагы өзүнүн жана сестренкаларын эчтип кетет дейт. Ушуга кандай көз карашаң кыздар? Кандай десем, кыргыздар өзү мындай ишенчек калкпыз да. Ар бир нерсени кылып атканда, ошо ойлонуп кылыш керек да. Өзүң келечегиңди ойлоп, ошо барганда эмне болом, же кандай достор менен отурам, кандай адамдар менен отурам деп ошону барсаң дагы мындай ойлонуп, мындай жакшы жак менен, мындай жакшы ой менен барыш керек. Силер азыртан эле үйрөнүп аласыңар да. Мисалы, азыртан вечерлерге бара бересиңер, дискотекаларга бара бересиңер, жигиттер кел, давай жүр дискотекага бара бересиңер азыртан эле. Анан кийин көнүп аласыңар, анан кийин 18-тен сразу Москвага кетесиңер, ошо менен эметиш керек да, кандай десем, азыр мейли вечеринкага бар, дискотекага бар, бирок өзүң, мисалы, вечеринка мындай, кандай десем, азыр ар бир өз убагы менен болот да. Вечеринкага бар, студент болгон кезде, клубтарга бар, студент болгон кезде, бирок ал мындай берилип эмес, ичип чегип эмес, мындай кааласаң бийлеп, мындай ушинтишиң керек да. Мисалы, мындай, кандай десем, вечеринкага барганда не обязательно ичип чегип, тамеки чегип, ичип чекпей эле мындай жөн эле барып, мындай кандай барсаң келип, кандай барсаң ошондой келсең болот да, мисалычы. Студент болгондо барса болот экен да, демек, Кандай десем, эми анда азыр деген мисалы 18 жашка чейин клубтарга, дискотека жандай клубтарга барбай эле коюш керек да, негизичи. Бул кыз айтып кетти, айлана кандай болсо ошондой болот деп. Айлана жылаңач болсо, силер деле жылаңач жүрөр беле? Айлана чөйрөң кандай болсо, адам өзү да ошондой болот. Айлана чөйрө жылаңач болсо жүрөт экенсиңер, значит. Айлана чөйрө бузат адамдычы. Ошон үчүн бардыгы ынтымакка келиш керек да, акырындык менен. Айлана чөйрөң бар, арак ичип алкаш болуп кетсе кантесиң? Мына вечеринка жөнүндө сөз болуп атат, например. А неге муну балдар эң башкы эмелерде өзлөрү вечеринканы устраивать этишет, өздөрү бардыгы чогулушат жана спиртнойду алып келишет. А эмнеге өзлөрү жалгыз майрамдашпайт? Албетте кыздарды чакырыш керекпи? Ошо суроого жооп бергилечи. Неге силер келесиңер? Туурабы? Неге келесиңер силер ака? Силер эмнеге чакырасыңар? А макул, например, чакырдыңар мектептен кел мени эме деп. Анан эртең барба койду, эртеси күнү кызга келесиңер. Бул сен мени сыйлабаганың деп. Мен бир жылда бир төрөлөм, сен келип сыйлап койсоң болот беле деп. Ошентип кызга сайласыңар, наоборот, туурабы? Сен айтып атасың, неге чакырасыңар? Неге бизди чакырып айтасыңар келгиле? Биз төлөйбүз десе, силер деле келбей коюшуңар керек да. Силердин өзүңөрдүн оюңар бар да. Өзүңөрдүн оюңар менен жүрүшүңөр керек. Мен, например, өзүмө жооп бере алам. Мен андайларды көп барбайм. Например, сен болбосоң башкалар барат да. Сенден башка деле кыздар бар да. Макул, ушу передача атайын ошолорго моуну көрүп аткандар макул, ушу передачаны ушундан үйрөнүп атышаттыр.
Ушу передачаны көрүп атышат, ушундан үйрөнүп атышат, туурабы? Бирок туура эмес, ал кыздарга асылы берген. Мына агенттен балдар менен сүйлөшөсүңөр дейт. Кийинки турмушуна, туурабы? Баары бир эркек адам менен кошуласыңар, туурабы? Ошон үчүн силер эми изучать этип баланы билишиңер керек, туурабы? Макул бир баланы көрдүңөр. Эмки, например, представим, 22 жашта, например, кыз, бала 24 жашта уже курагы келип калды, экөөнү тең үйлөнүш керек. Экөө тең бири-бирин билбейт, Экөө тең мурун балдар менен сүйлөшкөн эмес, агенттен да сүйлөшкөн эмес. Анан ошолордун турмушу кандай болот? Мисалы, сага вопрос, жигитиң барбы сен? Бар. Бар, жигитиң аябай сүйөсүң да. Жактырам. Сүйөн деп полностью жооп бербейм мен. Жактырасың. Эми ошол жигитиң сени клубка же хата чыкса барат белең? Чыкырган убагы болгон, мен барган эмесмин. Кудай сактасын. Сактайт да, конечно, ушинсек. Сен айтып атасың, азыр 24, 25, кыз 24-те, бала 25-те. Бирок азыр көбүнчө кыздар бардык чоң балдарды карап атат да. Акчасы бар, машинасы барларды карайт. Анын көбүнчөсү чакырып койсо, аларга бара берет. Ала кичинекей кыз деген чоң жашоого баргысы келип атат да, чоң жашоого кирип, ал жака дискотекага баргысы келип атат. Азыр бирөө айтып кеткен, бирөө сенби? Сен айтып кеттиң, то что кыздар ичет клубтарга университетте барыш керек деп. Анда мектепте жүргөндө, анда университетке барганда барып койсо, анда бузулуп калат да. Ал адамдын өзүнөн да азыр деген балдар айтышат, даана шайтан кыздар болот деп. Наоборот, азыр алмашып калды да, балдар шайтан болуп калды. Мисалы, мындай да, арабызда эле ким экенин айтпай эле койм, биздин мектепте намаз окуган балдар бар да. Бирин айт, брат, көз сакта дейт да, мынтипчи, кыздарды караба деп. А мындай чыксаң, мени юбкачан, ошондой өзү дана жамандап аткан кыз менен жүргөндөрүн мен көргөм да, 100% айта алам ошентипчи. Азыр балдар, ой, кыздар тигиндейсиңер, мындайсыңер деп коюп, ал азыр тигиндей чыгып эмне кылып атканын билбейсиңер, туурабы? Ошон үчүн айта албайсың. Кыздарды күнөөлөй бергенде деле болду. Сен айттың, өзүбүздөн кетет деп. Бирок сен жана айтпадыңбы? Мектепте барбай эле коюш керек, мектепте окуганда, бирок университетке барганда ал туура деп. Любой кыз дискотекага барганда, вечеринкага барганда резко бузулат. Любой кыз бузулат. Кыздарды көрүп жүрөм, мисалы, клубтарга барып, мели вечеринкага барып, бузулбай эле жүрүшөт, мисалычы, ал адамдын өзүнөн ал мен айтып кетейин дедим эле, то что көп балдардын аз психикасы бузулган болот. Эгер ата-энеси ичсе, же ата-энеси болсо ушун баласын карабай койсо, же жумушка кеткен учурунда, негизи ата-эне деген балага туура тарбия бериш керек да. Анан өзү ичкенде баласы да ошону көрүп, психикасы бузулуп башы мүмкүн. Мен ошо айтып кетейин дедим эле көп ата-энелерге. Эгер силер балдарыңарга карман расходко бергенде акчаны сураш керек, эмнеге алып атасың депчи. Көбү ошо наркозависимый болуп, наркотик, анан болсо жанагы ичимдиктерге коротот. Ошон үчүн айтайын дедим эле, эми көп ата-энелерге ар бир шагын контролдоп тургула. Рахмат. Шариатта адамдар болсо дискотекага барган негизи болбойт. Азырда көп эле жаш кыздар мындай кедей кембагал адамдардын ички дүйнөсү таза балдар бар, аларды деле ага маани бербейт. Жалаң бай, акчасы бар эмелерге көбү кызыгып алданып калышат да, анан кийин эмети 1-2 балалуу болгондон кийин ал күйөөсү тиштеп коюп, бөлөккө аял алып кетип калса, көчөдө бомуш болуп калгандар көп да, ошондойчу. Вечеринкага эмнеге тамеки тартып, там ичип бузулуп кеткенди айтып атасыздар. Түз барып түз келсе болот да, туурабы? Эмнеге там обязательно вечеринкага барса, там тамеки чегип ичишет деп неметишет да. Түз барып, жакшы келсе болот да дейм. Анда урматтуу эже агайлар, урматтуу жаштар, жыйынтыктап айтып берсеңер. Ушул жаштардын тарбиясы канткенде оңолот, чоңдорго кандай сунуштарыңар бар, кандай пикирлер бар, же болбосо өзүңөр да кандай бизге туулган күндөрдө мындай шарттар болсо, кандайча алымча кошумчаңар бар, анда жыйынтыктап бергиле бир. Арак ичпеген, ягуар ичпеп, мындай жакшы адептүү болуш үчүн биринчи чоңдор бизге үлгүлүү көрсөтүш керек да, өздөрүн бизге көрсөтүш керек. Биздин ата-энелерибиз деле мисалы үчүн башка жака коноктор ичет, бирок ошо ичкенде дагы өзүнүн мындай чеги менен ичсин да. Ошону атасын, апасын көргөнбүз, баары өзүнө ошону тартып алат да. Ошон үчүн айтат элем, ошо биринчиден ата-энеден болуш керек баардыгы. Сен чеги дебедиңби? Чеги кандай болот эми? Чеги менен ичкенде канча ич керек? 1 литрби, 2 литрби? Эми чек дегенде өтө эле бутуна турбай баспай калбай, мындай өзүндай карманыш керек да. Басып жүрсө болот да. Эми ошондой болуш керек да негизилечи. Мисалы бир кыздын деле атасы ичип көрчөдө жатып калса, анын классташтары көрүп калып, сен атаң жатты десе, ошол жакшы көрүнүш эмес да болчу. Ошон үчүн биринчи улууларды башташ керек да, улуулардын өзүнөн болуш керек негизи. Бизге жаштарга жакшы үлгү көрсөтүш керек. Аз бардыгы кыздын өзүнөн кетет. Кыздар көп берилет ичкенге.
кыздар көп берилет чеккенге. Балдар анчалык көп эметилбейт. Менин оюм боюнча бир дагы ата эне балам тартипсиз болсун деп каалабайт болуш керек. Бунун себептери да ата энелердин то есть тарбиясы жок деп айткандан алысмын. Бул балдардычы, бул балдар просто тарбиядан кичине бошоп калган балдар деп айтса болот болуш керек. Себеби деген азыр бизде жумушсуздук көп, өлкөбүз бизди татыктуу обеспечивать эте албай атпайбы? Ошонун негизинде мамасы дагы, папасы дагы чет өлкөгө иш издеп кеткен случайлар болуп атат. Но а если выход жок болсо, айла жок, алар барат да. Алар кетип атып, балдарын туугандарыныкына калтырып коет, же вообще эле классташтарыныкына калтырып койгон случайлар бар. Ал классташтары тоже базарда иштешет, кечки 10-го чейин иштейт. Есть родители, которые даже түнү менен иштешет да, ночто иштешет. Ночко кетет, 10-класста кызы калат үйдө, 5-класста окуучусу менен карап, эртеси келгичекте ал балдарда свобода болуп атпайбы? То есть ал эне обязательно келгенде тарбиясын айтат эртеси. Но факт, бош убактысы баланыкы көбүрөөк болуп атат, контроль жок болуп атат да, ошон үчүн ал бала кичине тарбиядан бошоп калды деп айтса болот да. То есть балдарды тарбиялаш үчүн, ата эне тарбия бериш үчүн хотя бы бир ата эне үйдө отуруп балага көбүрөөк убакыт бөлүш керек. А биздин өлкө ошол ата энени көбүрөөк убакыт бердиргенге мүмкүнчүлүк бере алабы? Естественно, бере албайт. Ал баласына кийим алып бериш керек, тамак алып бериш керек, иштеш керек. А бизде иштер азыр кандай бүт бар эле? Частный жумуштар кечке чейин иштейт. Мындай определенный убакыт жок да, рабочий. 10-го чейин, түнгө чейин. Ата энелер жаңы жылда көп дасторкондун үстүнө арактарды тизип алып, досторун чакырып алып, анан аябай ичишет да, 2 күн, 3 күнгө чейин. Ата энелер, көп ата энелер. Анан ошолор айталабы кызына, баласына, балам ичпе, кызым ичпе деп айталабы анан. Өздөрү бүт достору менен отуруп алып, тегерете отуруп алып ичет да, 2 күн, 3 күнгө чейин. Жаңы жылда. Ошолор кантип айтат? Кызым, сен али кичинесиң, ичпе, 18-ге чыкканда ичесиң деп айтабы, же эмне деп айтат? Андай көрүнүштөр деле бар. Конечно, ал андай жактары дагы бар. Упущение воспитания кичине өзүлөрү туура эмес жолдорду көргөзүп, балдарын көзүнчө ичип чегип бирдеке кылгандар. Андайлар дагы бар. Бирок азыр мен эмне деп айтасың? Балдарга көргөзүп аткандан кийин балам сен ичпе деп айтканда баласы өзүң деле ичип атпайсыңбы? Мен деле ичем сен убагыңа келгенде деп айтышы вполне возможно. То есть балага жакшы таалим, тарбия бериш үчүн өзүңдүн жакшы жагын көргөзүшүң керек. Эгерде ичип алып туруп ичпе деп айтсаң, значит сен ичкенге үйрөтүп атканыңда ал баары бир. Ана сизге да бир жоопта, вот сиз айтып атпайсызбы, Москвада кыздарды жүрү десе кете берет экен деп. Мен мисалы үчүн ага ишенген жокмун, сиз ишендиңизби? Ишенем, жана көрөт эмесиң, азыр эмнеге сөзгө эле ишене бересизби? Мына тиги бала да айтып кетти, паркта 3 кыз таң атпай арак ичип атыптыр деп. Мен аны көргөн жокмун, ишенбейм ага. Мен толтура көрөт атам. Азыр сиз молодая гвардия барсаңыз, кыздар, балдар жатат парктарда. Толтура. Мен деле молодая гвардияда күндө өтөм, бирок бир да кишини паркта жаткан көргөн эмесмин, ичип мас болуп. Кыздарды да я имею в виду. Аны сөздөн эле вывод чыгара бергенде эле болбойт болуш керек э? Кыргыз кызды жылаңаштап, сабап жана Москвада көргөн, элдин баары көрбөдү аны интернеттен. Көргөн жоксузбу сиз? Ошондой факттар толтура. Болсо керек, ал факт менен, ладно, анан бирөөлөр чыкырса кыргыздын баары чуркап бара берет, чалына деле, картаңына деле деп айткан бул туура эмес. Ошондой факт болот атпайбы, көп болот. Мына 1 саатта 20 ашык аборт жасады дейт. Ошо жана эмелер. Интернеттин бәрінде чуулат, берле алар эмес. Кыргыздар чуулатат, Ай, айланайындар, биздин кыздар ошол жерде мындай болот. Ата энелер жөрбегилечи деп толтура каттар келип атат. Интернеттин баары карасаңар, кыргыздар чуулатат. Биздин кыргыз жигиттер чуулатат. Жөрбегилечи кыздарыңарды. Бияка келип алып, бияктан бузуп атат. Эмне болот, карабайсыңарбы деп кыргыз жигиттер чуулатат. Балким, бирок мен көп сөзгө ишене бербейм да, көзүм менен көргөндө ошол экини. Ишенесиз? Ооба, көзүм менен көрсөм, ошол каталарды башка бирөөлөргө кайталабаганына мындай тарбиялык сабак кылып айтыш мүмкүн. Анан сөздү угуп алып эле, мисалы үчүн мен азыр сиздин сөзүңүздү угуп алып, эртең кыздарды айта албайм. Россияга кетпегиле, акта Азербайжандар силер чакырып алып кете берет экен деп мен аны айта албайм. Башкача жол менен тарбия жолун айта алам, но сөздөрдөн вывод кылган болбойт го деп ойлойм да. Сиз эже айтып кеттиңиз, мен парктан көбөй атам деп. Сиз келесиз школага, кайра үйгө, школдон үйгө кетесиз. А паркка барбай деле калса туурабы? Мен күндө барам, садикке баратканда, мисалы үчүн мен балам садикке шаарга барат. 5те жумуштан чыгам, как раз паркта гулять этчи моментте 5те парк жактан балам садиктен алып өтөм, мен көрбөйм андайды.
5,5 эмес 4,5 3-төрдө болот эже. Анда мен эми обязательно 4,5 3-төрдө барып карайм ушуну. Бүгүн барып бир карап коет экенсиң да? Биз мисалы жана гүлдөр суу сап атканда суу сепкенде ушул эң орчундуу маселени козгоп келгениңер үчүн силерге аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мугалим катары, эне катары. Анан ойлойм ушул бүгүнкү азыркы ушул жарым саат болсо дагы бизге эң жакшы сөздөр жетти, жаман сөздөр бизден алыс кетти депчи балдар, кыздар, урматтуу. Биз ушундан баштап, азыркы сааттан баштап өзүбүздүн ыйманыбызды тазалап, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазалап, мисалы улууларда жакшы, азыр деле көп деле кайма айтуучулар болду, жаман, жакшы. Ошолордун кайма айтуучуларын таштап туруп эле жакшы көп нерселер айтылбадыбы? Ошону жүрөгүбүзгө түйүп, мындан кийин жакшы бололу деп баарыбыз четишип алалы дагы азыртан баштап ушул жакшылыкка түшүп, жакшылык үчүн бет алалы. Мен ошону айтар элем балдарга. Аябай жакшы сөздөр козголду, жакшы ойлорун айтышты. Мен айтып кетейин дедим эле, биздин үйдө биздин ата-энелерибиз бизге туура тарбия берет, ошондо туура жандан алыш керек. Анан мектепке келгенде мектепте да биздин мугалимдерибиз бар. Ошол мугалимдер биздин экинчи энебиз, жана ошол мектеп биздин экинчи үйүбүз деп айтылды. Анан дагы ошол мектептен мугалимдер сабак өтүп атканда дагы биз сабак жазып атканда ошолор айтышат да, ушундай жаман болбогула, жаман жолдорго барбагыла деп, алар бизди жакшы жагынан сактайын дешет да. Бизде болсо ата-энелерибиз көбүнчө эле ыйман жолуна көп салат, жаман жүрбөгүлө деп эң биринчиден бизге ата-энелер эме бизге энебиз болот. Азыр деген теге байкестер, улуу кишилер деген балдарды мисалы үчүн заставить эткенге акыңар жок да. Анткени мисалы үчүн баланын өзүнүн дээринде болсо, бирөө мынтип аябай мажбурлабаса деле өзү оңолуп кетет да. Анткени мисалы үчүн силер деген ошентип жана милициялар барбы азыр деген жөн күнөөсүз кишини барып тепкилеп чапкылап атып эле күнөөнү алдырып коюшат мойнуна. Силер ошентип атасыздар бизде. Жөн жерден эле мисалы үчүн силер монтип жалаңаш жүрөсүңөр, ушинтип жүрөсүңөр депчи. Анан силерден ошол паркта отурган кишилерге өздөрүнө барып айтып койсоңор, бизди как будто биз ошону кылып аткансыз, бизге келип мындай кыйын болсоңор ошол кишилерге барып өзүңөр оңолобу, тиндей мындай деп баарын өзүн тазалап жакшы кийинтип койсоңор, силер өзүңөр жакшы болгон болосуңар да. Анан ошол балдарды көп учурда заставить этпегиле, өзүнүн деринде болсо өзү оңолуп кетет. Жыйынтоочу сөзүмдү айтып кетейин. Биринчи тарбияны, жашоодогу тарбияны ата-энеден алгыла. Экинчиден билим, илимди мугалимдерден алгыла демекчимин. Жашоодо айланадан эч качан тарбия албагыла. Жашоо кандай болсо силер да ошондой болосуңар. Силер өзүңөр тазаласаңар, коом да таза болот. Ата-эне өз балдарына кичине чагынан тарбияны бериш керек. Көп ата-энелер ошо иштеп жүрөт, убакыт болбой, ошо балдар өскөн сайын көчөдө өсүп калат да, башкалар менен жүрүп, анан кийин тарбия албай калат. Керектелеп ойлойт, чоңойгондо тарбия берем деп, чоңойгондо ар баланын өз мүнөзү, характери пайда болот. Мүмкүн ошо ата-эне менен ошо бала мындай сөзү туш келип калбайт да. Ошон үчүн ата-эне баласына кичине чагынан тарбияны бериш керек. Бул негизи баланын өзүнөн зависит этет да. Негизи ойлойм, биякта көпчүлүк окуучулардын максаты жок болуш керек деп. Менин өзүмдүн максатым негизи бул жашоодо жакшы жашаганга, өзүмдүн үйүм болуш үчүн, балдарым болуш үчүн ошого максат кылам да менчи. Биздин мектепке келип мына жаштар сүйлөсүн маегин куруп бергениңер үчүн аябай чоң рахмат билдиребиз. Кыргызда ушундай макал бар, сөздөн баркы бар, 88 наркы бар деп. Жакшы сөздөрдү угуп алып аларга ушул жакшы жолго жүрүшөт деп түшүнөмүн. Негизин айтканда жаштар биздин келечегибиз. Ушул жаштар азыр келечектеги коомду, биздин келечегибиз коомубуздун жаңы муундары. Булардын ичинде аябай таланттуу, ой пикири, акыл эси төп жигит кыздарыбыз бар. Бүгүнкү маселе, козголуп аткан маселе бул коомдогу козголуп көйгөйлүү маселелерден болуп эсептелинет. Албетте бизде жаман да бар, жакшы да бар дегендей, бүгүнкү ушул көрсөтүүдөн көп өзүбүзгө керектүү тарбиялардын багыттарын алып калдык деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби бардык 5 кол тең эмес экен. Мында айтыш керек, эн ата баласын тарбиялаганда өзүнүн эң жакшы сапаттарын берсе, ата өзүнүн аталык үй бүлөдө ролун көрсөтсө, эне өзүнүн энелик ролун көрсөтсө, ал эми мектепке келгенде биз балдарга ошол тарбияны практика жүзүндө күчөтүп, чыңдап, келечектин жакшы муундарын тарбиялайбыз деп ойлойм. Мисалы бизде азырынча ата-энелер багуу менен тарбияны алмаштырып атат, ошо бакканын тарбия деп эсептеп атат. Ошо балам жеп кой, балам ичип кой, балам мектебиңе барып кой дегенди тарбия бердим деп атат да, бирок бул тарбия эмес. Тарбия ошо адамдык сыпаттарды сиңирүү, адам кылып чыгаруу, ошого адамдык нерселерди үйрөтүү. Анан көп ата-энелер ошону карабай жатат, күчү жетпей жатат, убактысы жок деп атат.
ошого көбүрөөк көңүл бурайлы. Себебинде бүт мээнетибиздин баары мына 18 жыл, 20 жыл баккан, баланы баккан мээнетибиздин баары текке кетиши мүмкүн. Эгерде биз баланы жакшы тарбияласак, эртең ошол баладан бизге зыян тийиши мүмкүн. Мына өзүнүн атасын өлтүргөндөр болуп атат. Өзүнүн апасы менен душман болгондор болуп атат. Ата-энени уят кылып, көчөлөрдө жаман жүргөндөр болот. Ошон үчүн көбүрөөк көңүл бурайлы. Анан ошо мугалимдерге да айтмакмын, ошо тарбияны көбүрөөк берели. Себебинде бул азыркы берип атканыбыз бул таалим. Бул жана физика, математика, химия деген бул таалим. Тарбия деген ошо адамдык сыпаттарды сиңирүү, анан жаман сыпаттарды жоготуу балдардан. Ошого көп иштейли. Анда баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, сиздер Орок орто мектебинин жаштардын жана эже агайлардын коноктун сөзүн билдиңиздер. Жаштарыбыздын тарбиясы канчалык деңгээлде жакшы болуп атканын, кандай балким жаман эмес жактарын да билдиңиздер. Бирок ар бир ушул жаштардын оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот. Кийинки одон жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.